Туғандар, азыр bir заказ алып келдім десеңер, республикалық ооруканага келгенде алдын ала звонок кылдым. Звонок кылсам кире бериңиз деди. Себеби от дверь до дверь указатель менен кирдим. Кирсем охрана өздөрү түшүп, аны алып чыгып кетсин деди. Çaldım. Звонок кылып чала бердим, албайт, акыры алды. Андан баштап алган, кире бер депчи. Балким bir nese болуп занят болуп калгандыр. Кыскасы, bir канча убакыттан кийин түштү. Түшкөндөн кийин акчасын бердим. 200 сом сдачаны берип, андан кийин 500 сомун алдым, 302 сомго алып келгенмин да. Алып эми кетип атсам, bir чоң пакетте одеял болчу. Андан кийинкиси дагы bir пакетте. Кыскасы жеңил эле да. Баягындай эмес, оор эмес. Блин, мага жардамдашып койсо, жардамдашып койбойсуңбу деди. Анан мен айттым, баятан бери убактымды кетирдим бул жерде сени күтүп дедим. Охрана киргизет дегенде киргизбеди. Эми өзүңөр деле алып чыгып кете бергиле десем, у вас тут от дверь до дверь указатель бар болчу дейт да. Мен айттым, сен мужиксиңби дедим. Өзүң эле көтөрбөйсүң, мен ушул жерге алып келдим машинадан. Жеңил эле го десем, эмне мужик экендигимде сомненияң барбы дейт. Анда көтөрө бербейсиңби дедим. Экөөбүз сөздү узарткан жокпуз. Охрана койгула деп калды, охрана дагычы. Мен эмнени айтмакчымын? Эмне биздин кыргыз жигиттер эмне болуп баратат? Мен айттым, ал жерде бетине дагы айттым. Кыздар өзү ушинтип суранат дедим. Билем сен от дверь до дверь, бирок сени күтүп убактым кетти, телефонуңду албай депчи. Кыргыздын жигиттери эмне анча-мынча окшогон жигиттер көзүңөрдү ачсаңар кичине мындай эркек окшогула, кыздарга окшоп жардам сурабайчы. От дверь до дверь экенин билип турасың, бирок сен убактыңды мындай жеп ошол жерде. Анан кийин телефонуңду албай анан түшүп атпайсыңбы? Ошонго жараша өзүң алып кирип кете беришиң керек эле, ошол жерде чыкпастанчы. Болгону лифт бар экен, эки кадам лифтке чыгат экенсиң, алып чыгып кетет экенсиң. Эркек болойлу, эркек. Баягындай болбойлу. Бул сөз ээсин табат. Бул ошондой эркектерге, ошондой кыргыздын жигиттерине.